жылга чейин жазып чыктым. Мына ата-энелердин жардамы тийгенден баштап 2013 жылдан баштап райондук, областтык, республикалык олимпиадага барганда канча бала барса 14 бала райондук олимпиадага 14 орун алып келет дейт. Областка барса 5 барып 5 тең орун алып келет дейт. Биринчи орундарды такыр бербей келишет азыркы күнгө чейин. Республикалык олимпиадада Турабаева Мадина деген кыз, өмүр бою орустарды көрбөгөн кыз, айылдан келип республикалык олимпиададан биринчи орунду алып отыр. Бул эмнеден ушундук? Комиссиянын мүчөлөрү биринчи бул шаардан кыз алып келген нерселер бизде алып атасыңар. Бул кызды кантип ушу айылдан келген, тиги Тажикстан менен чектеш жерден келген кыз кантип биринчи орунду алсын деп ишенбей, ушундай ишенбөөчүлүк көрсөткөндө Гапыр Матаметов мен билгем дейт, жүрөгүмен сезип, журналын баарын көтөрүп келип, бул кыз бизде окуйт деп журналын баарын көргөз, жылдын олимпиадага катышат, НЦТ, результаттарын баарын көргөзгөндөн кийин ишенип, анан биринчи орун беришти дейт. Ал кыз катарынан 1-2 жыл подряд ошо биринчи, экинчи, бул карабайсыздарбы, ал мектепте көп мугалимдер жетишпейт экен. Гапырга айтат, биз өзү чектеш болсок граница менен, физика мугалими жетишпейт дейт. Жана англис тилинен мугалимдер жок